Биздеги дартыбыз, ичибизге түшүп жаткан кайгы капаларыбыз биринчи учурда кимге айтабыз? Бүгүн ортомчу издегендер көп. Бир башка кайгы жетсе, досумдун таанышы бар эле, байкемдин таанышы бар эле, ушул милиция эле, мындай врач эле, ушундай чечип коет маселени деп ортомчу издегендер көп. Ошол ортомчу издеп өмүр бою пакта койгондор бар, бирөө аркасынан чуркап, огородуна чуркап, кызматынан кыла коюп, илим максатында, илим алыш максатында устаздарга пакта койсоң болот да. А бирок арзыбаган байлык, бийликти деп, сенин башыңа түшө турган ишти, сени кандай экенин сени Аллах Таала билет. Сенин маселең кандай чечилишин Аллах билет. Эмне үчүн башкаларга чуркашыбыз керек? Эмне үчүн өзүбүздөн болгон, өзүбүз сыяктуу чийкиттен болгон пендеге жанлы барышыбыз керек? Таанышыңыз железа темирден болсо дагы көп маселени чечип бере албайт. Ошондуктан таанышыбыз, жанлычыбыз эң биринчи Аллах болуш керек. Эмне маселе келбесин, биринчи Аллахты эстейли. Я Аллах, бардыгы сенден болду деп. Саждага коюп, ошол маселенин чечилишин, бизге оң сол болушун сурашыбыз керек. Ошол данышмандардын бириге жээни арызданып келет. Маселелердин, проблемаларын айта берет. Оңду караса дагы оңго карап айтат, солду караса солду карап айтат. Баягы данышман адам баягын тыңшап туруп, балам, жээним, уулум, сен айтып жаткан көйгөй маселени тыңдаган адам, угуп жаткан адам эки түрдүү болот. Бириси досуң, бириси душманың. Душманың айтсаң сүйүндүрөсүн, кайгы маселеңди айтсаң. Досуңа айтсаң, досуңду күйүнтөсүн. Кайгыратуучу досуң ушундай көйгөй маселеге түшүп калыптыр деп. Досуңду сүйүнтүп, досуңду кайгыга салып, душманыңды сүйүндөсөң. Бирок экөө тең маселени чечип бере албайт. Бардык маселелерди чечүүчү, арыздарды кабыл алуучу, арызы 24 саат кабыл алына турган жери бар. Мисалы биз арыз жаза турган болсок, бир жерге бара турган болсок, сотовая сцена күнү иштебейт, түнү кечкурун иштебейт, 7ден баштап кеч 7ге чейин белгиленген убакытта, 12ден 1ге чейин обед мисалы үчүн, ал учурда арыздар кабыл алынбайт. Аллахка каалаган учурда, каалаган мезгилде, каалаган кезде, каалаган жерде кайрылсак болот. Арызыбызды айтсак болот. Ичибиздеги нерселерди айтсак болот. Ал ар дайым угуучу, билүүчү, тыңшоочу, бизди таштап кое турган эмес. Колдон келсе кылып, колдон келбесе жок дей тургандардан эмес. Салах сөзсүз бере турган зат. Айтор душманыңды сүйүнтүп, досуңду күйүнтөсүн, ошондуктан Раббыңа айткын бардык арыздарыңды. Адамдарга айтпаган дейт. Ошол данышман адам карап туруп, элдерге, ошол жерде отурган элдерге карап туруп, мына менин бир көзүм көрбөйт. Бир канча жылдар болду. Муну аялым дагы, бала чакам дагы, үй бүлөм дагы, тааныштарым дагы көзүм көрбөгөндүгүн билбейт деген экен да. Чындыгында ойлоно турган маселелерден.